Башынан эми мен кыздар менен иштегенге андай макул боло берген жокмун, бирок баягы жалпысынан ошо кыргыз спортун көтөрүүдө кандай болбогону да ошо адистердин жетишпегендиги бирден бир себеп болду. Эми ошончо жыл баягы чоң спортту да көрүп, анан негизинен ошол кайтадан баягы чемпионат Азияга бирин эрте алып барып келдим. Анан келип, анан ошол экинчи себебим ошол Айсулуу Тыныбекова келип, ошол кезде баягы карап, ошол таланттуу кыз экен. Өзүнүн баягы жүрөгүндө ушундай бир чоң ийгилик жаратканга деген ушундай бир ойлорум бар. Мен ошого даярмын деп ошол кыз баягы мага демер берип кетти да. Анан мен ошол кызга ишенип, анан аялдар күрөшүнө чынын айтканда биринчи кадам коюп, ошол кызды мүмкүн ушул кыз ийгилик жаратып кетет. Мүмкүн Кыргызстанга ушу бери бардыр деп ошол кыз үчүн экинчи жет ошого үчүн мен машыктыруучу болуп иштеп кеткем.